Так, моң қараңыздар жамат. Азыр мен мына видеоны максимально қолдан келишинче түшүндүрүп кетем. Кунт коюп, угуп коюңуздар жамат. Манас жаман көп сүйлөдүң деп сокпа көрө мени жамат. Түшүндүрүп кетейин просто, как она эселечи. Мындай тугандар. Мына машинабыз бизге продажага келди. 21 объем 2 автомат корейский сборкада. Да. Вложение вообще жок дейт, технический жамат. Бул машина кимдин эсинде болсо, примерно менден 2 жума мурда чыккан. Биздин каналдан чыккан. Чыккан күнү эле сатылган тугандар машиначы, чыккан күнү эле сатылган. Эмнеге дегенде өтө жакшы вариантта чыккан жамат. Да. Биринчи силерге түшүндүрүп кетейин. Мындай. 21 объем 2 автомат таксиге даяр 1 миллион 200 баасы коюлду. Жакшы скидкасы менен наличка болсо, бирок варианттары дагы жыгдат. 850 миң акча менен келип машинаны алып кетсеңиздер болот тугандар. 850 миң бересиздер. Калган ассатагыны бир 3-4 айга машинаны кой берет экен жамат. Калган ассатагын бир 2-3 ай, 3-4 айга кой берет жамат. Аны мен ойлойм, уже барып по факту өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар тугандар. Ушундай вариантта да 1 миллион 200 общий акчасы, 850 миң акча бересиздер. Калганын ассатагыны канча калат наракта? 350 калабы? 350 күнү ошо 3-4 айга сүйлөшөсүздөр тугандар. Ушундай болуп чыгып атат. Азыркы моментте ушундай продажага чыгып атат. Өткөндө дагы ушундай эле вариантта чыккан. Бирок машина чыккан күнү эле сатылган. Бул жигит 20 миң задатак алдым дейт. Калган акчасына берки аларман менен по факт сүйлөшүптүр. Бирок аларман убагында акчаны коюп бере албай калыптыр. Ошо менен базар бузулуп кетет тугандар. Ошо менен базар бузулуп кетет. А бул жигит өтө көп адамдарга машина сатылды деп айтып коет тугандар. Да, өтө көп адамдарга машина сатылды деп айтып коет. Ошо менен базары бузулуп кетет жамат. Ошондуктан мен дайыма айтып келем, башка видеолордо деле айтып келем, бунусуна дагы айтып коеюн. Айланып кетейин тугандар. Особенно алыстан келгендер, особенно башка региондордон көргөндөр. Мени Россия боюнча көрөт тугандар. Башка региондордон көргөндөр. Машинаны көрбөй, билбей туруп, по факту көрбөй, билбей туруп, задатак берип алып койгон мен ойлойм туура эмес тугандар, да. Туура эмес. Келип жакпай калышы мүмкүн, какая-то причиналар менен дагы машиналар базар бузулуп кетет да. Ошондочу тугандар. Ошондуктан по факту болуш керек бардык нерсе. Машинаны көрүшүңүздөр керек. Келип машинаны көрүп 5-6 километр айдап көрүп, андан кийин сооданы кылыш керек тугандар. Да, сатармандарга да айтып кетем, жамат, желательно задатак албагыла тугандар. Задатак алдыңыздарбы, значит сен ошол адамга саттың. Машина бронь болду, мындай айткандачы тугандар. Машина бронь болду. Задатак алгандан кийин ошол адамды силер күтөсүңөр жамат. Башка адамдардын бардыгына сатылды деп айтып коесуздар. Ошондой болот случай. Анан кийин эми бул жерде мындай кандай десем экен. Балким задатак алып, ошо менен сүйлөшүп кетесиздер, базар жок. Ну, кээ бирки моменттерде базар бузулуп кетиши мүмкүн да. Задатак алып алгансыңар, бирок келип клиентке жакпай калды. Или телефондо ошол акчага бышырып коюп, келгенден кийин клиент дагы бир аз түшүп бер деши мүмкүн. Эми разный ситуациялар болушу мүмкүн да тугандар. Ошондуктан задатак желательно албаш керек, бардыгы по факту болуш керек, келиш керек, көрүш керек жамат. Ошондо бардыгы жакшы болот деп ойлойм тугандар. Ушундай. Так что кеттик, бир сыра көрсөтүп берип коеюн. 21 2 объем эс айткандай өтө көп адамдарга мен сатылды деп айтып койдум эле дейт ошо күнү тугандар. Эми жакшы вариант болуп атпайбы? Баягында акчасы жетпей аткандарга как раз жакшы вариант болду да, акчасы жетпей аткандаргачы. 21 экен, кузов живой экен, готовый вариант таксиге. Тем более варианттары менен болуп атпайбы тугандар болчу. Ошого бул машина ошо күнү сразу сатылган да. Өзү наличка деле бул ошол баасы көрөсүздөр го. Наличкага деле ошондой эле баа турат тугандар, бул варианты мененчи. Мына эмне дейсиздер? Комплектация деле более-менее нормальный. Мына чехолдор жайында, ковриктер жайында, 380 миң пробег, таблода эч кандай ошибка жанган жерлер жок. Кондёр четко болуп иштеп атат, видеорегистратор бар, подогрев бар, автомат. Мына жамат. Ичи деле мындай ухоженный экен. Ушундай тугандар, вроде как максимально эле түшүндүрүп кеттим. Эми көп сүйлөп койдум деп ойлойм, мен өзүм деле тугандар. Эми көп сүйлөсөм, манастагы көп сүйлөбө. Былжырабай тезирээк айт дейсиздер тугандар. Эми билем да азырчы комментарийга азыр бир-экөө жазат. Жакшылап түшүндүрүп берсем, манас былжырабай умничтете бербей тезирээк айт дейт. Ушундай тугандар. Короче, как она есть, түшүндүрүп бердим. Салам алейкум.